Энелер кийген элечек келбеттүүлүктүн пайдыбалы. Кыргыздар илгертенен баш кийимге өзгөчө мамиле кылышкан. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн жашына карап баш кийим кийишкен. Бүгүнкү күндө ар бир аймакта энелерибиз жаш муунду элечек орогонду үйрөтүүдө. Анткени акыркы убакта элечек ороо унутулуп бараткандай. Азыр биз көрсөтө турган элечек бул Эркин Калдыкеева деген апабыз көрсөтүп берген 2015 жылы бизге. Андан сырткары жакында гана ушул 2017 январь айында Жумакан апа дагы көрсөтүп берди. Эки апа тең Кара Буура районунан болот Таластын. Бул башка элечектерден айырмачылыгы бул ошол сыртындагы жабуусунун башкачалыгы да. Айдай Асанголова Миң кыял коомдук фондусунун жетекчиси. Бир канча маанилүү иштерди жасап, салттуу кийимдерди жандандырып келе жатат. Азыркы тапта Айдай өзүнүн тобу менен ар бир аймакка тиешелүү элечектерди туура ороо жол жобосун изилдеп, алган билимдерин элге жайылтууда. Ал эми алардын азыркы изилдөөлөрү түндүк батыш өрөөнүнө тиешелүү элечектин бир түрү болгон. Негизи ошол Таласта, Токтогулда негизи эле ушул элечектин илгерки кездемелеринин бири бул Истамбул деп аталган. Биздин долбоордун алкагында ушул Истамбулду дагы элдин арасынан кезиктирдик. Бизге Көпүрө базар айылынан Айнура эже ушул өзүнүн чоң кайненесинин Истамбулун сактап жүрүптүр. Ошону биздин келечектеги этнографиялык музейибизге белекке өткөзүп берди. Истамбулдагы такыр башкача кездеме болот экен ал. Биз Талас областында ушул сурамжылоо иштери менен жүргөндө ушу көп апалар, аталар эскеришти. Мен чоң энем элекисин мындай жуучу эле, мен кармап берчү элем, ушундай узун болчу эле дешипчи. Көп эскерүүлөрдү айтышты. Ушу Таласта акыркы 90-жылдарга чейин кийген учурлар көп кездешти бизге, жана тарыхый сүрөттөрдү аябай көп кездешти да. Батыш элечегине 20 метр жука кебез керектелет. Элечекти ороо үчүн алгач 20 метр кебез даярдалынат. Элечек канча көлөмдүү болсо ошончо көп кебез кетет. Ал эми оромго жараша 3, 5, 7, 9 ором деп бөлүнөт. Орому аз элечектерди көбүнчө үйдө жумуш кылып жүргөндө кийишкен. Ал эми орому чоңдорун сыйлуу деп эсептешип, көчү убагында тойлордо кийип чыгышкан. Бүгүнкү жасалып жаткан элечек сыйлуу жерлерге кие турчу элечекке кирет. Элечекти эртеден кечке чейин кийип жүрүшкөн. Тургандан баштап ушуну менен оокат кылышкан, уй саашкан, кой саашкан. Анан элечекти сактаганда, койгондо боз үйдө текчеге коюшкан. Бийигирээк өйдө аяк каптын үстүндө текчеси бар го боз үйдө, ошого коюшкан. Элечек киртеп калганда жуушкан. Жууп, таптап, дайындап, кайрадан эле элечегин ороп алышкан. Биз азыр акыркы оромду ороп атабыз. Элечек канчалык көлөмдүү болсо, ошончолук көрктүү көрүнгөн. Анан мындай чоң элечекти каз элечек деп айтып койгон. Чоң көлөмдүү дегенди билдирет экен каз деген сөз. Элечекти кийген айым эч убакта башын жерге салып жүргөн эмес. Оор болгондуктан башын дайыма түз кармоого мажбурлаган. Эң негизги элечектин сыры көчүү учурунда келиндер көз жарып калса же тоо таштан жыгылып бир жерин сындырып алгандар болсо, таңылып калган жүктү чачып отурбастан жалаяк жана шак-шак койгонго элечектин оромун жазып, айрып жиберип абалдан чыгышкан. Ошондой эле жаш наристелер кокустан чарчап калса кепин катары да колдонушкан. Элечектин кулак жаак моюндары жаап тургандыгы биринчиден, сууктан коргосо экинчиден кене чиркейлердин чагып алышынан сактаган. Айымдарга көрк берип бойлу көрсөткөн элечектин мындан башка да сырлары көп. Бермет Доктурбай кызы, Эмил Саттаров, Кутман таң көрсөтүүсү. Joju imrişten
Aşıklığa otun yedim altını da sizge tanışsam kavarında yuvalıstan kalkından çocuğunlarıştan kan teli da otun bekleyen kaygırtıda maracabışkan Tamam bollağay ta görünce azıl keçe uğrundan uşman azabı da kalmaz yürekti